Урматтуу, касиеттүү кыргыз элим, улуу Манас атабыздын урпактары. Кече жакын бери Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде тил мыйзамына жасаган айрым депутаттардын өгөй мамилесин көрүп, көңүлүбүз үчкө түшкөн журттай калып отурат. Бул көрүнүш Кыргыз мамлекетин бүтүндөй дүйнө жүзүнө шерменде кылды десек жаңылбайбыз. Ушунун кереги бар беле? Бул эмне деген көрүнүш? Өзүбүздүн энебиздин тилине, улуттун ар намысы болгон кыргыздын тилине жасаган мамилебиз ушул болгондон кийин башкасын эмне кылып айтууну кандай кажаты бар? Бул эне тил менен кыргыз тили экөө бир түшүнүк, синонимдес сөздөр. Бул эненин гени менен келген, эненин дили менен келген. Биринчи жолу ба деп бакырып бул дүйнөгө жарык келгенде эненин Алла Тааланын күчү менен келген бул улуу тилди жээрип, ушундай акыбалда отурушубуз бул эненин сүтүнө түкүргөн менен барабар деп эсептейбиз. Эмне ушул тил мыйзамы бир эле биздин Жогорку Кеңештин төрагасы Тургунбек уулу Нурланбекке керекпи? Мына саясий эрки күчтүү экен, уруш төрага болгондон баштап кыргыз тилинин тагдыры, кыргыз тилинин келечеги жөнүндө сайрап, бир топ өзүнүн баалуу ойлорун, жакшынакай кеп кеңештерин айтып келүүдө. Ошондон дагы бир кыр чыгарып, ошондон дагы бир ар кандай оюндарды уюштурган адамдардын бар экенин көрүп туруп, бул айта турганда сөз калбай калды. Кыргыз эли кылымдарды карыткан улуу эл экенибизде талаш жок. Башкасын айтпаган күндө дагы кече Енесайдагы акыбалыбыз 50 жыл ичиндеги кыргыз дөөлөтүнүн дүйнөнү дүңгүрөткөн улуу күчү, касиети кайда калды? Мына ошол эне тил эмес беле? Мына ошол кыргыз тил ошол жерде дүңгүрөбөдү беле? Андан кийин келип мынакей Ала тоодо ушул жерди мекендеп жаткан, ушул жерди ээлеп жаткан ойротторду, жуңгарларды, калмактарды ташын талкан кылып, катуудан казанын, жумшактан күлүн сапырып, көз мончоктой болгон Ала тоону бизги мекендеген ушу кыргыздын тили эмес беле? Ал эми кечеги күнү керээт сөздөрүн айткан биздин депутаттарыбызды ошол креслолорго отургузган, ошолорго атак даңк алып келген, ошолорго абире берген, ошолорго ыза турма тартуулаган кыргыздын иели, кыргыздын тили эмей. Бул анан эмне? Биз ушундай тилибизге бүгүнкү күндө ушундай мамиле жасап калдыкпы? Ошондуктан кыргызда бир улуу сөз бар. Эсиң барда этегиңди жап дейт. Бул маселени талкууга салып, эки жаат болуп ал жерде команда түзүүнүн кажаты жок эле. Талкуусуз эле муну түз эле өткөрүү зарылчылыгы бар болчу. Бирок тилекке каршы айрым биздин депутаттарыбыздын түшүнбөстүгүнөн, деңгээлинин тардыгынан мына ушундай акыбалга кептелип отурат. Биз бүгүнкү күнү кыргыздын улуттук тилин, бул концепциянын негизги максаты кыргыздын келечеги үчүн, жер планетасы турганда кыргыз деген улуттун тагдыры, кыргыз деген улуттун мындан аркы мунун бир топ иштеринин жүрүшүнө өөлгө түзө турган бир жакшынакай ушундай бир мыйзамга бут тосуп жээрип отурганыбыз бул кечирбей турган көрүнүш. Арбак деген чын болсо, ал көрүнбөгөн сыр болсо, кыргыз тилинин келечеги деп чымындай жаны чыркырап, күнөөсүз атылып кеткен Касым Тыныстановдун, Ишеналы Арабаевдин, Жусуп Абдрахмановдордун арбактар ушунун бардыгын билсе, эмне дейт? Кыргызга дили да кошулбаган, кыргызга тили дагы кошулбаган кечеги Константин Кузьмич Юдахиндер кыргыздын тили деп мынакей орусча кыргызча сөздүктөрдү түзүп кетти эле го. Андан кийинки сөз кылганыбызда Хусейин Карасаев, Болот Юнусалиевдер, Бүбина Орозбаевалардын эмгектери, ушулардын бардыгы кыргыздын улуттук тили болгон мамлекеттик тилибизди өнүктүрөлүк, өстүрөлүк деген бир топ иш аракеттерин бүгүнкү күндөгү коомчулугубуз таба албайт. Ал эми биздин бүгүнкү күндөгү
биздин улуу урматтуу депутаттарыбыздын бул ишке жасаган салкын мамилеси ар бир кыргыз элин кайдыгер калтырып, баягы кыргызда сөз бар го, ишенген кожоң суугакты алдалдыган талгарма дегендей, биз ишенип берген, колуна мандатты берген депутаттарыбыздын момундай жасаган мамилеси бизди өтө чоң өкүттө калып отурат. Ошондуктан али да кеч эмес, бул мыйзамды кабыл алып, кыргыз тилинин келечеги үчүн күрөшө турган мезгил, убакыт келди. Экономикабызга шылтап, экономикабыз начар деп кайдагы бир Японияны, кайдагы бир Американы эңсеп, тамшанып жүрө турган мезгилдердин бардыгы аркада калды. Шүгүрчүлүк кылышыбыз керек. Мынакей биздин жетекчилик бүгүн эмнелер гана жумуштарды жасабады. Азыр экономика деген Кудайга шүгүр бир топ жогорку деңгээлге чыгып калды десек жаңылбайбыз. Ошонун катарында ушул руханий дүйнөбүздүн көрөңгөлөрүнөн бири болгон мамлекеттик улуттук тилибизди көздүн карайгындай сактасак, бул биздин улуу муундардын алдындагы, арбактардын алдындагы ыйык парзыбыз болуп эсептелет. Ал эми эне тилге каяша кылуу, эне тилге бут тосуу, бул Манаска каршылык кылуу менен барабар. Бул кыргыздын руханий жан дүйнөсүнө балта чабуу менен барабар. Ошондуктан баарыбыздарды ошол кыргыздын келечеги үчүн, кыргыздын тили үчүн кам көрүүгө чакырып кетем.